жаңылбасам бир 5-6 жыл мурун болсо керек, ушул оондун маалыматы боюнча, буунун маалыматы боюнча ушул кыргыз тили акыркы 100 жылда, 50 жылдан 100 жылга чейинки өзүнүн таасирин жоготуп, жылдан жылга жоголуп кетип тилдердин катарына кирет деген маалымат чыгып, баарыбызды дүрбөтпөдү беле. Бул боюнча эмне айтасыз? Бүгүнкү күндө кандай? Эми бул маселе ачык айтып коюш керек. Соңку илимгибиз социолог, философ, эксперттердин ой боюнча 1 миллиондон ашык эли бар. Элдин тили эч качан жоюлуп кетпейт. Биз 5 миллионбуз. Андай коркунуч жок. Ачык айтып коеюн. Биз азыр тил маселесин, тил саясатын жанакындай жаңы деңгээлге алып чыгалы деп атабыз. Ошол багытта иштер жүрүп атат. Кудай буюрса мындай коркунучтуу болушу мүмкүн эмес. Бул бир жагы. Экинчиден биз дүйнөлүк мамлекеттердин оондун тизмесинде турган 197 мамлекеттин бирөөбүз. Дүйнөдө интернетте карап көрсөңүз бирөөлөр 7,5 мың тил бар деп жүрөт, бир жерде 5,5 мың тил бар деп жүрөт. Эми айрым эсептөө маселесинен ката кетип атат, айрымдар диалектилер тил кызып алган учурлары бар. Ушундай көп талаш маселе бар. Методологиясы так эмес да. Ушул нүктөдөн алып караганда биз ошол Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон 197 мамлекеттин ичинде турган азат мамлекетпиз. Ошо мен жогоруда айткан маалыматты жанагы ушул дүйнө жүзүндө эң кадыр барктуу, эң таасирдүү ошол ООН дейсизби, ЮНИСЕФ ошолор өздөрү таратып атпайбы? Туура. Айым алар оосуна келгенди же оюна келгенди тарата бербейт. Булар авторитеттүү уюм, дүйнөлүк уюм. Түшүнүп атам. Эми ошону биз баягы мындай орусча айтканда серьезный кабыл алышыбыз керек да. Биз ошого мындай кабыл алуу менен бирге ага сабырдуу, токтоо мамиле кылып, ага өзүбүздүн улуттук ар намысыбыз менен, маданиятыбыз менен, тарыхыбыз менен, ара тодой атабыздан мурас калган керемет жерибиз менен сыймыктанып жооп беришибиз керек. Ошон үчүн биз адегенде улуттук иденттүүлүктү, анан мамлекеттик иденттүүлүктү бекемдөө үчүн ар бирибиз чек арада турган кызматкердей сык мамиле кылышыбыз керек. Ошондой маданиятты калыптандырышыбыз керек.